Мына менин кесиптешим Айда соту жүрүп атпайбы? Салянова боюнча. Жеке менин пикирим мен башынан эле айттым. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер комиссиянын чечиминин жыйынтыгында бир чечимге кол койсо, премьер-министр болобу, министр болобу, ал жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Бирок ошол чечимди даярдаган кызматкерлер жоопко тартылбай, жетекчи тартылганы бул кыйшык. Эми бул эң өкүнө турган нерсе, бул Айда Жеңишбековна прокурор болгон учурда так ушундай иштер болчу. Чудиновду камаганда, ал баягында жерди трансформация кылганда 38 киши кол койгондо, жыйынтыгында премьер-министр жооп берип калды да. Давран Сабировго помощниги, жардамчысы мен ушуга акча алдым деп айткан сөз менен ал киши камалып кетти да. Ошондой эле Акмат Келдибековдун жогорку кеңештин токтому менен өкүлчүлүк ачылган үчүн Акмат Келдибековду соттошту да. Бул кандай бир эме өкүнө турган нерсе, ушу Айда өз учурунда кетирген каттылар өзүнө кайтып келди. Бул туура эмес. Андай мисалы үчүн ошо Елисеевке туура эмес лицензия берсе, лицензияны жокко чыгарып туруп, ага сөгүш жарыяласа, ошо менен бүтөт. Башка чара жок да. Камоо деген жоопко тартып, бул башка. Эң өкүнө турган нерсе, ушул Айда жетекчи болгон мезгилинде жанагы адамдын сөзү менен камакка алган учур болгон да. Мисалы үчүн ошол эле Данияр Нарымбаевди деле генерал Коркмазов мен акча бердим деп камалды да. Демек ал акчаны жытыда көргөн жок да эч ким. Ошол эң коркуна турган, ушу бизде коомчулуктар ушундай кылмыш иштер аягына жетип соттун чечимине барган өкүндүрөт да. Себеби эртеси күнү сизге, мага, бул жигитке каалаган киши мен 10 жыл мурда акча бердим деп камаш керекпи? Негизи туура эмес ал. Ар бир кылмыштын далилдеген талабы бар да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул сот ордуна коет го. Анан эң бүгүнкү күндө коомчулукта мындай болуп атат да. Президенттин Садыр Жапаровду бошот, Айданы жоопко тартпа, тигини бошот деп атат. Биз жакында эле президенттер соттун ишине аралашып атат деп айтып атабыз. Кайра өзүбүз ушу президентке айтып сен аралашкын деп атабыз да. Балким күтө туруш керек, балким соттун чечими болот да. Мисалы, мына Текебаев боюнча соттун бурулганы башкача болуп калып атат. Азыр сезилип атат да. Бул иштерде ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анан президент чакырып туруп эле сотто мындай кыл деп айткан, эртең ким билет? Биринчиден президентке жагып калышы мүмкүн. Кааласам ушундай кылам, кааласам ушундай кылбайм. Экинчиден сөгүш жарыялат да бардын. Коомчулук айтат, айттан көрө бул деле ошондой экен деп. Ошондуктан мен ойлоп атам, бир аз сабырдуулук кылып туруп кабылыш керек да. Мен эч кимди коргогум келбей атат. Бирок мен президентти сен сотко киргин аралашкын деп талап койгум келбей атат да. Эң жаман нерсе ушунун тегерегинде жүргөндөргө жагып калышы мүмкүн.